Түшүнүктөрдүн үстүндө жүргүзүлгөн дагы бир эң маанилүү операция бул түшүнүктөрдү бөлүү деп аталат. Түшүнүктөрдү логикалык жактан бөлгөндү билүү аябай терең теманы, негизи эле түшүнүктөрдү жакшы түшүнүүгө алып келет. Мисал карап көрөлү бул теманы. Түшүнүктөрдү бөлүүдө анын көлөмү ачыкталат дейт. Түшүнүктөрдү бөлүү жалпы тектүү түшүнүктөрдү ажыратуу демек. Мисал үчүн бир жаныбарлар деген түшүнүктү алсак, бул чоң түшүнүк. Анан ал түшүнүктү биз жакшы түшүнүш үчүн аны бөлүшүбүз керек да. Жаныбарларды мисал үчүн көп клеткалуулар жана бир клеткалуу деп бөлсөк болот. Чынбы? Бир клеткалуу жаныбарлар, андан кийин сүт эмүүчүлөр жана сүт эмүүчү эместер, омурткалуулар, омурткалуу эмес, жерде сойлоп жүрүүчүлөр, кургакта жүрүүчүлөр, сууда, жерде жашоочулар деп бөлүп баштайбыз да. Ушул бир мисал үчүн бөлүүдө бир негизди тандап алуу бул бөлүүнүн негизи деп коет. Мисал үчүн биз жашаган чөйрөсүнө жараша деп жаныбарлар түшүнүгүн бөлө турган болсок, анда ошо жерде жашоочулар, сууда жашоочулар же амфибиялар деп ажыратабыз да. Ошону бөлүүнүн негизи деп аталат. Мисалы, так. Андан кийин бул мындай нерсе бар да. Бөлүүнүн эрежелери бар. Анан ушул бөлүүнүн эрежелерин жакшы түшүнсөк, ошол эле учурда теманы жакшы түшүнсөк, анда биз туура бөлө алабыз. Бирок теманы жакшы билип туруп, бирок бөлүүнүн эрежелерин биз билбей турган болсок, анда бөлүүдө сөзсүз ката кетет. Ушул эрежелерин карап, анан кандай каталар болот экен таанышып көрөлү. Бөлүүнүн эрежелери. Биринчи эрежеси. Бөлүү барабар болуш керек. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бөлүнүүдө пайда болгон жаңы мүчөлөрдү кайра кошкондо бөлүнгөн түшүнүк кайра келип чыгыш керек деп айтылып турат. Мисалы, негизги арифметикалык амалдар булар деп туруп кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү жана даражага көтөрүү деп биз 5ке бөлүп атабыз. Бул жерде келтирилген бардык түрлөрдү кошсок, кайра негизги арифметикалык амалдар түшүнүгү келип чыгат. Мисалы, биз кошуу, кемитүү, көбөйтүүчө биригип негизги арифметикалык амалдар деп койсок болбой калат. Себеби толук камтылбай калып атат да. Ошондуктан бардык бөлгөндө бардык мүчөлөрүн аташыбыз керек экен. Кээ бир учурларда, мисалы, арифметикалык амалдар сыяктуу мүчөлөрү 3-ө, 4-ө же 5-ө болбой 100 болуп кетиши мүмкүн же 20 болуп кетиши мүмкүн. Анан бардыгын атай бериште кажет жок. Ошол себептен биз мисал үчүн кошуу, көбөйтүү, Кыргызстанда мисал үчүн 40ка жакын район бар. Алар мисал үчүн там Жети Күз, там Кара Суу, там Ленинский, Аламүдүн району жана башка деп, анан ЖБ деп бүтүрүп коебуз да. Жана башка деген дагы ушундай окшош уланат деген сыяктуу. Бардык мүчөлөрү аталбай калган учурлар ушундай. Түшүнүктөрдү бөлүүдө бул эреже бузулса, эки катанын бири келип чыгат. Бири бөлүү чоң же кичине болуп калат. Бул баягы эгерде өткөнкү сабак эсиңерде болсо, аныктама берүү, түшүнүк аныктама берүү дегенге аябай эле окшош. Ал жерде да аныктама берүүдө тар, анан чоң деп караганбыз. Бул жерде дагы ошого окшош. Жогоруда биз келтирилген мисалда, мисалы, эгерде арифметикалык амалдар деп кашаны ачуу же логарифмаларды да кошуп жиберген болсок, анда бөлүү чоң болуп калмак. Ал эми тескеринче арифметикалык амалдарга кошуу, кемитүү, көбөйтүү кирет деп койсок, бөлүү кичине же тар болуп калмак. Экинчи эрежеси, бөлүү бир жана маанилүү негизде жүргүзүлүш керек. Түшүнүктөрдү бөлүү үчүн бөлүнүүчү түшүнүктүн бир белгисин негиз катары алабыз. Мисалы, дарыя деген түшүнүктү төмөнкү негиздер боюнча бөлсөк болот.
терең жана тайыз. Ушул терең деген биз дарыянын тереңдигин негиз катары ала турган болсок, терең жана тайыз деп айтсак болот. Экинчиден, агымынын ылдамдыгына жараша бөлө турган болсок дарыяларды, тез дарыялар, тез аккан дарыялар, жай аккан дарыялар деп бөлсөк болот. Үчүнчү, транспорттун жүрүүгө ылайыкташтырылганына карай турган болсок, кеме жүрүүчү жана кеме жүрүүгө жараксыз деп бөлсөк болот. Көрдүңөрбү? Ошондо бир негизди тандап алабыз дагы, анан ошого жараша бөлүп баштайбыз. Бул түшүнүктөрдү бөлүү логикалык операциясын түшүнүү негизи эле бул жакшы ушуну өздөштүрө турган болсок, каалаган сабакты жакшы түшүнүп өздөштүрүүгө алып келет бул. Ошол эле математика, ошол эле кыргыз тил, ошол эле аналогия, химия, биология, физика, тарых. Тарыхты деле ала турган болсок, байыркы тарых, анан баягы советтер доорундагы тарых деп мындай убактысына карап да бөлүп коет. Ар кайсы көрсөткүчтөрүнө жараша бөлө берет. Көрдүңөрбү? Түшүнүктү толук бөлүп бүткүчө бир эле негиз колдонулуш керек. Ортодон башка негиз боюнча бөлүп жиберген болбойт. Бул маанилүү. Мисалы, транспорт абада, жерде, сууда жүрүүчү жана коомдук болуп бөлүнөт десек, биз бөлүүдө эки негиз колдонуп койдук. Сүйлөп атканда кээде адамдар байкабай ушундай логикалык каталарды кетирет. Абада, жерде, сууда жүрүүчү дегенде бул жүрө турган жолу боюнча, анан коомдук болуп деген бул уже такыр башка негиз боюнча бөлүнүп атат. Коомдук жана коомдук эмес деген негиз боюнча бөлүнүп кетти. Бул ката. Биринчи негизи транспорттун жүргөн жерлери, экинчиси коомдук, так айтылды. Ошол эле бөлүүдө маанилүү белги боюнча бөлүшүбүз керек. Негиз деп айтып атабыз го, ошонубуз маанилүү болуш керек. Мисалы, адамдарды шайыр жана кайгылуу деп бөлүп койсок, бул белгилер анчейин маанилүү эмес. Бөлүүдө көбүнчө негизин алмаштырып жиберүү көп кездешкен логикалык каталардан. Үчүнчү, бөлүнгөн мүчөлөр бири-бирин жокко чыгарып туруш керек. Же бөлүнгөн мүчөлөрү кайчылашпаш керек. Түшүнүктөрдү бөлүүдө бөлүнгөн мүчөлөр бири-бири менен кайчылашпаш керек. Мисалы, жаныбарларды иттер жана мышыктар категорияларына бөлсөк, анда ар бир жаныбардын түрү бөлүнүүнүн негизин сактап калат. Ал эми бөлүнүүнүн мүчөлөрү, иттер жана мышыктар бири-бири менен кайчылашпайт жана аралашпайт. Так, могу жерде жана болуп калат. Ал эми жаныбарларды жырткычтар жана сүт эмүүчүлөр категорияларына бөлсөк, анда бөлүнүү туруктуу болбойт. Себеби жырткычтар менен сүт эмүүчүлөр бири-бири менен кайчылаша берет, чынбы? Ошондо бул туура негиз тандап алган жокпуз да биз бөлүүдөчү. Ошол себептен логикалык ката пайда болот. Төртүнчү, бөлүүдө секирик болбош керек. Секирик дегенде негизи бир эле, бирок баягы аттап кетүү бар да. Жөнөкөй мисалды айтсам, атасы, чоң атасы, анан бабасы, жото, жете деп кетет го. Ошондо атасы деп туруп эле анан же болбосо чоң ата, небере десек, ортодо аттап кетип атабыз да. Бир этапты таштап кетип атабыз. Ошондой болбойт. Мисалы, жаратылышты жаныбарлар, өсүмдүктөр жана минералдар деп бөлсөк туура эмес болуп калат. Алгач жаратылыш деген түшүнүктү органикалык жана органикалык эмес деп бөлүп, андан соң тереңдетип кетишибиз керек. Баштапкыдай кылып эле бөлүп салсак, бөлүүдө секирик деген логикалык ката пайда болуп атат. Мисал, окуу жайлар башталгыч же орто же жогорку же университеттер деп бөлүнөт. КТУ Манас бул университет, демек КТУ Манас бул башталгыч да, орто да, жогорку да жай эмес деп койсок,
катасы так эле көрүнүп турат. Биз эми тажрыйба жүзүндө билген үчүн бул жерде катаны дароо эле көрүп турабыз. Бул жерде бөлүүдө секирик болгон үчүн жыйынтыгыбыз туура эмес болуп калды. Дагы бир мисалды карайлы. Сүйлөмдөр жөнөкөй же татаал же багыныңкы байланыштагы татаал болуп бөлүнөт десе, бул жерде кандай ката бар? Сүйлөмдөр жөнөкөй же татаал деп жалпы алыныш керек. Анан же багыныңкы байланыштагы татаал деп койсок, ал татаал сүйлөмдүн ичиндеги багыныңкы жана тең байланыш деп экиге бөлүнүп кетет. Ошонун бирөөсү айтылып атат. Ошол себептен бул жерде секирик бар да бөлүүдө, көрдүңөрбү? Ошондуктан могу кошуп кеткени бул туура эмес болуп калат. Жыйынтык туура эмес. Кийинки дихотомиялык бөлүү деген түшүнүк бар. Бул жерде логиканын тангыч мыйзамы, тангыч үчүнчүсү жок деген мыйзамы иштейт бул жерде дихотомиялык бөлүүдө. Мисалы, ар бир адамда чөнтөк телефон же бар, же жок. Телефон бул иштейт же иштебейт. Интернет бар же интернет жок. Бул китеп ак же ак эмес. Асандын бою узун же узун эмес деп бөлө турган болсок, бул дихотомиялык бөлүү болот. Самара 200 плюс балл алды же Самара 200 плюс алган жок. Дихотомиялык бөлүүдө биз бөлүнгөн бардык мүчөлөрдү билбей деле туура билсек болот деп турат. Карасаңар, бул жерде себеби биз эки гана категорияга бөлүп атабыз да. Ручка эмес, китеп эмес, сабак кызыктуу эмес, акылдуу эмес жана башка. Анан бөлүнгөн ар бирөөнү дагы эле кайра дихотомиялык бөлүүгө бөлсө болот да. Бул жерде бөлүүнүн бардык касиет, эрежелери сакталат. Бир негизде бөлүп атабыз. Бөлүнгөн мүчөлөр бири-бирине барабар, эч кандай секирик жок болот балдар. Ушул жерде логиканын үчүнчүсү жок деген мыйзамы колдонулуп, ой жүгүртүү туура так болуп эсептелинет экен. Кийинки бөлүүдөн кийин тереңдеп кетет. Классификация деген түшүнүк бар. Мисалы, биз бөлүү аркылуу, мисалы үчүн жаныбарларды бөлүп атабыз да, бир клеткалуу, көп клеткалуулар деп. Андан кийин сүт эмүүчүлөр, анан сүт эмүүчү эместер, жырткычтар жана чөп жегиштер, жерде, сууда, амфибия, жанагы сойлоп жашоочулар, сууда гана жашоочулар деп жашаган чөйрөсүнө карата бөлүп атабыз. Мына ушунун бардыгын биз регистрация кылып, жакшынакай кылып жазсак, классификация болуп калат. Классификация бул ушул биз бөлүүнүн эле тереңдетилип, анан калыптанып калган формасы аталат. Классификацияга дагы бир эң жакшы мисалдардын бири бул Дмитрий Менделеевдин химиядагы мезгилдүү элементтердин мезгилдик системасы. Бул эң жакшы классификация. Бул жерде классификацияда атомдордун массасынын өсүү тартиби катары жайгаштырылып, мезгил анан группа деп атайын бөлүштүрүлгөн. Ошондо эгерде биз жашоодогу мыйзам ченемдүүлүктөрдү туура таап ала турган болсок, туура негизде бөлгөн болсок, ошондо биздин жашоого аябай пайдалуу нерселер пайда болгондай ачылыштар болот экен да. Мисалы үчүн Менделеевдин таблицасы кандай чоң ачылыш, чынбы? Ошон үчүн себеби бул жерде бөлүүдө классификация кылууда ал туура негизди тандаган. Ошол себептен мына бүгүнкү күнгө чейин адамзаты аябай чоң пайда алып колдонуп келет мына таблицадан. Анан бул бөлүүдө ошо классификация табигый жана табигый эмес деп негизи бөлүнөт. Ошол Менделеевдин таблицасындагы атомдордун массалык ордугундай массасына жараша өсүүсү бул табигый мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошол себептен ал чоң пайда алып келип атат. Ошол эле учурда табигый эмес классификация бар. Мисалы үчүн биз окуучулардын
атынын фамилиясынын биринчи тамгалары боюнча бөлүштүрүп койсок, мисалы үчүн Асанов, Айтманов, Акматов деп мындай кетет да. Ошондо бул фамилияларындагы биринчи тамгаларын ал окуучулардын касиеттери менен эч кандай байланышы жок болгондуктан бул табигый эмес классификация деп коет дагы, алар бизге анчалык маалымат бере албайт. Ал жөн эле ошо журналды толтурууга ыңгайлуу болуш үчүн бөлүштүрүлүп атат да. Андан кийин практикумубуз бар экен. Муну өз алдынча үйдөн аткарасыңар. Төмөнкү түшүнүктөрдү абстрактуу жана конкреттүү кылып эки категорияга бөлгүлө дейт. Мисалы үчүн сүйүү, кресло, адилеттик, машина эркиндик дейт. Буларды абстрактуу жана конкреттүү кылып бөлөбүз эки категорияга. Кийинки тапшырма энергияны потенциалдуу жана кинетикалык, бул физика бөлүмүнөн кылып эки категорияга бөлүңүз дейт. Мына дамбанын, мол сөздөрдүн бардыгын окуп чыгып, потенциалдуу жана кинетикалык кылып бөлөсүңөр. Бул экинчи тапшырма. Кийинки төмөнкү дисциплиналарды так жана гуманитардык илимдер кылып эки категорияга бөлүңүз дейт. Физика, тарых, химия, философия, математика жана башка булардын бардыгын окуп чыгасыңар. Так илимдер, гуманитардык кылып экиге бөлөт экенбиз. Кийинки так илимдер болду. Андан кийин мамлекеттик башкаруунун демократиялык жана автократиялык деп төмөнкү түрлөрүн эки категорияга бөлүңүз дейт. Мына бул жерде да түшүнүктөр бар. Бул түшүнүктөрдүн маанилерин интернеттен карап, андан кийин бөлөт экенбиз. Бул жерде демократиялык автократиялык деп ажыратып коет экенбиз. Практикум. Андан кийин балдар экинчи практикум ар кандай нерселерди дейт, жандыктарды же түшүнүктөрдү тандап, өзүңөр каалаган бир нерсени тандайсыңар. Алар үчүн өзүңөр классификация системасын иштеп чыккыла. Категориялар жана бөлүү критерийлерди өзүңөр тандасаңар боло берет. Бул бөлүү критерий, категория дегениңер бул бөлүүнүн негизи. Мисалы үчүн жаныбарларды биз бөлсөк, клеткасына жараша бөлүп атабыз, сүт эмүүчү эместигине, жашаган чөйрөсүнө жараша бөлүп атабыз. Силер дагы ошондой бир чоңураак түшүнүктөрдү алсаңар, ошондой кылып бөлөсүңөр. Кааласаңар аналогия түшүнүктөрүн алгыла дагы, ошолорду бөлгүлө. Каалаган бир теманы ал, математиканы алгыла, математиканы бөлгүлө. Ошондо даже жакшы түшүнөсүңөр да. Бул көнүгүү силердин критикалык жана аналитикалык ой жүгүртүүңөрдү колдонууга жана өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошол себептен бул тапшырмаларды сөзсүз аткарабыз. Төмөнкү кадамдарды аткаргыла. Мисалы, силерге сунуштар бар. Мына классификация үчүн объект тандагыла. Мисалы, жаныбарлар, өсүмдүктөр, китептер, кинолор, музыкалык инструменттер, молекулалар, гемхимияга кызыкса, тилдер, жылдыздар, геометриялык фигуралар. Мунун бардыгы мына ортого тиешеси бар, чынбы? Автоунаалар, тамак аш азыктары жана башка. Экинчи кадам эмне кыласыңар? Категория жана критерийлерди аныктоо. Бул эми бир негиз, эмне негизинде бөлөбүз, ошону тандап алуу. Бир түшүнүктү же объектти тандаган соң аларды категорияга бөлгүлө. Мисалы, жаныбарларды алган болсоңор, сүт эмүүчүлөр, куштар, балыктар, амфибиялар, рептилиялар деп жана башка критерийлер боюнча деле бөлүп чыккыла. Түшүнүктөрдү сорттоо. Критерийлерге жараша түшүнүктөрдү сорттоп чыккыла. Баалоо жана талкуулоо. Анан буларды баалап, өзүңөр карап баалагыла, анан талкуулап чыксаңар болот.